Садыр Жапаров Бактыбек Калмаматов боюнча эптеп бийликке жетүүнү эңсеп, Калмаматовду көкүткөн карт бөрүлөрдү билебиз. Бактыбек Калмаматовдун кармалуусу саясий куугунтук эмес. Мындай пикирин президент Садыр Жапаров Вечерний Бишкек басылмасына берген маегинде айткан. Анда Бактыбек Калмаматовду карт саясатчылар көкүтүп, алардын курмандыгы болду деген пикирин айткан. Ошондой эле ал карт бөрүлөргө Калмаматовдун тагдыры бир тыйындыгын билдирген. Чынын айтсам, ошол жигитке көңүл деле бурбайм. Аны саясий куугунтук кылып эмне кылам? Эгер Бактыбек кадыр баркы эң жок дегенде 10% эл колдогон саясатчы болсо бир жөн, 1% добуш албаган балага башымды оорутуп эмне кылам? Мен ал бала боюнча бир да жолу жаман сөз айткан эмесмин. Ошол эле убакта ал бала мен жөнүндө эмне деген гана ыплас сөздөрдү айтып келди. Бирок мен көңүл бурган жокмун. Мен премьер-министр болгондо 2020-жылдын 7-8 октябрь күндөрү Бактыбек Калмаматов биринчи вице-премьер-министр болуп иштеп бер деп кабинетиме чакыргам. Мен биринчи вице-премьер болуп иштей албайм. Өкмөттүк иштерде иштеген эмесмин, тажрыйбам жок. Ачыгын айтайын, ишти тарта албайм. Андан көрө мен депутаттыкка барам деп кетип калган. Кийин карасам, вицеликти тарта албайм деген Бактыбегим президент болом деп чыкты. Бул баланын артында турган карт бөрү карышкырлар сен ушинтип кыйкырып чык деп көкүтүп сүрөп коюп жатышат. Алардын баары кимдер экенин билебиз. Алардын да жооп берчү убактысы келет. Жаш бала алардын курмандыгы болуп калды. Фейк аккаунт ачып алып, элди кайраштырып, тополоң чыгып кетсе экен деп аракет кылып жатат. Кылган кылмышы үчүн жооп берсин да. Артында турган ою жаман саясатчыларга Бактыбектин тагдыры баары бир. Алар үчүн анын тагдыры бир тыйынга татыбайт. Эптеп эле мамлекетте башаламандык болуп кетсе, биз бир кызматка илинип калалы дегендер. Активист жаштарга, балдарга да жана кыздарга ошондой саясатчылардын тузагына түшпөгүлө деп айтаар элем деген мамлекет башчы. Булак супер чекиткейчи. Оразайым албетте баштарды тебелип аша чапты, бирок бекзатыңар ит экен, аял кишини кемсинтүү оңой. Шуркуя деп койсо эле андай жаман аял эмес экенин далилдей албай, аял киши чүнчүк чөгүп кетет. Оразайымдын текеберлиги бар, ал кызды амбициясы ашынган оорулуу катары көрөм. Бирок бекзатыңар чектен чыкты. Мен эч качан төшөк маселесин козгогон эмесмин. Саясатчынын элди бөлгөнүн, уурулугун, саткындыгын, кыянаттыгын, Кудайдан коркпогонун жазам далил менен. Бирок эркеги болобу, аялы болобу эч качан төшөгүн жазган эмесмин. Жазбайм дагы. Оразайым өз жашоосун өзү чечет. Бирок элди бөлүп, ажоого акарат келтирип, текеберленип, мыйзам бузганы бул албетте жаман. Туура эмес, бекзатты кой дегендер барбы? Кимиңер аны таптап, улам жулкунтуп жатасыңар. Кой дегиле, Кудайдан коркуп, өз оокат тиричилигин кылсын. Адепсиз, маданияты жок, деңгээли өтө төмөн акмак бала экен. Же журналист эмес, же жарандык активист эмес, же бир партияда мүчө эмес, же бир иште кыйратканын көрбөдүк, же сүйлөгөндү билбейт. Бул өзү ким? Кимиң тукуруп алгыр иттей агытып жатасыңар? Тобо. Алтынай Арыстанбекова. Нурсултан Назарбаев Кыргызстан аркылуу Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев 2 январда Алматынын жанындагы туулуп өскөн Шамалган айылына аман-эсен келип, 3 январда дал ошол жерде болгон. Андан соң чопкутталган унаа менен Кыргызстанга жөнөп, ал жерден Бириккен Араб Эмираттарына учуп кеткен. Бул тууралуу Московский Комсомолец гезитине Назарбаевдин айылдаштары билдирген. Нурсултан Назарбаев Алматта 1-2 сааттык жолдогу Шамалган айылынан болот. Бирок жергиликтүү таксисттердин көбү ал жака барууга тобокел кылышпайт. Алар коркуп жатканын моюнга алат. Айылды ар тараптан күч кызматкерлери кайтарып, мындай учурда эскертүүсүз ок атаарын айтууда. Алматынын тургундары айдоочулардын кооптонуусун тастыкташты. Ал жерде Назарбаевдин жакындары жашайт, алардын үйлөрү өзгөчө көзөмөлгө алынган. Сүрөткө тартмак турсун, жакындай албайсың. Ал эми туңгуч президенттин үй бүлөлүк мүрзөсү казакстандыктардын айтуусу боюнча мурдагы президенттин резиденциясы сыяктуу бөтөн көздөрдөн да корголгон. Ал жерде күнү-түнү куралданган күзөт кызматы бар деп эскертишти алар басылмага. Булак Назар Ньюс чекиткейи. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович айыл чарбасына деген 10 миллиард каражаттын 1 миллиард сомун белгилүү багбан Абдулла Ташиевичке бөлдүрүп бериңиз. Ош облусунда миңдеген гектар адырларга суу чыгарып бозоргон боз тала аларды жашыл бакка айлантмак.
Сиздер ишенген айыл өкмөттөрдүн мындай чоң проектилерге ал күчү жетпейт азырынча. Ташиевичтин аткарган жумуштары реалдуу турмушта өз жемишин берип, кылымдык өндүрүшкө айланды. Эрнис Нурдин. УКМК мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков коррупцияга шектелип кармалды. УКМК мамлекеттик бийлик органдарында, анын ичинде фискалдык жана контролдук текшерүү органдарындагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо жана бөгөт коюу боюнча жигердүү иштерди улантууда. Анын жүрүшүндө бажы кызматынын жетекчилери жана түзүмдүк бөлүмдөрүнүн жетекчилиги катышкан бажы кызматындагы ири коррупциялык иштер боюнча маалыматтар алынган. Ага ылайык бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан, жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттар түзүлгөнү, бажылыктар издөө мыйзамды одоно бузуу менен жүргүзүлгөнү жана параларды системалуу түрдө алып туруу үчүн бажы башкаруусунун товарларды жашыруун схемалары колдонулганы күбөлөндүрөт. Мындан тышкары бажы кызматынын жетекчилиги мамлекеттин кызыкчылыгына жашынып жеке баюу максатында тышкы экономикалык ишмердиктин субъекттери үчүн туунду компаниялар көрсөткөн бажы кызматтарынын баасын негизсиз ашыра баалап тургандыгы аныкталды. Аталган фактылар боюнча үстүбүздөгү жылдын 17 январында Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 336 беренесинин 1 бөлүмү менен кылмыш иши козголуп, анын алкагында бул кылмышка шектүүделип, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков кармалып, Кыргыз Республикасынын УКМКнын тергөө камак жайынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК бул кылмыш иши боюнча тергөөнүн жүрүшү жана жыйынтыгы тууралуу коомчулукка кошумча маалымат берип турат. Өткүрбек Рахманов. Жакында эле бажыга башчы болуп келип, бүгүн коррупция менен кармалды. Менде бир ой келди. Бийлик жалпы бир команда жана анын курамындагылар тиешелүү органдар, бийлик жетекчилери коргойт, өз жумуп коет деген түшүнүк бар эле. Ошол түшүнүктөр сынып баштады. Камчыбек Ташиев ким экенине карабай эле комбайндай жайлап жатат. Коррупцияга шектелсе, өкмөт мүчөлөрү, жетекчилер, свойлор деле ташталганы чыкчудай болуп калды. Хотя Ташиев өкмөт мүчөлөрүнүн бири, бирок министрлер кабинети тобу менен калчылдашат. Коррупция менен күрөштүн кустуризациянын экинчи этабы башталды окшойт. Эми этият болгула. Бизде кызмат жетекчисинин саясий эрки аракетине карабай, ошол органдын күчү таасири өсөт. Убагында мэр деген кызмат бар экенин Мелисбек Мырзахматов популярдуу кылган. Мэрияда аппарат башчы кызматы бар экенин Балбак Төлөбаев популярдуу кылган. Ошол эле кезде кызматын кыянаттык менен пайдаланып аша чапкандар дагы болгон. Мисалы Атамбаевдин заказы менен саясий репрессия кылып, баш прокурор Аида Салянова популярдуу болгон. Сот, милиция жана башка дагы көп мисалдар бар. Дайырбек Орунбеков.